Ölgöndө ayalдар көк кийиши ошол туурабы? Биздин тартип менен көк кийген туура эмес. Аза күтүү деген бар. Эгерде күйөөсү өлсө 4 ай 10 күн аза күтөт. Сөйкө такпайт, шакек такпайт, бетине киренде башка эчтеке койбойт, оозун боебойт, көзүн боебойт. Анан тойго кийип бара турган чарпала көйнөктөрүн кийбейт. Простой эле кийинет. Кызыл көк боло берет, айырмасы жок. Болгону тойго кийип бара турганды кийбейт. Раскан кете берген көйнөктөрүн кийбейт деген сөз болду. Атайын көк көйнөк тиктирип кийет деген бидат жок. Атайын кара көйнөк тиктирип кийет, анан кайра акка алмаштырат деген жок ал. Болгону үйдө кие турган кийим менен жүрө берет, базарга көп чыкпай, отуруштарга barбайт. Күйөөсү өлгөн 4 ай 10 күн гана болду. 3 ай эмес, 4 ай 10 күн. Ал эми атасы, же агасы, же бир туугандар өлүп калса, булар 3 гана күн. 3 ай деп 3 эле күн болду. 3 күндөн тиричилик кыла берет барып. Сагынса ыйлап коет кичине болду, кайра Кур'ан окуп ишин кыла берет. 3 ай кийген туура эмес.